Can algıç periştenin candı alusu. Bismillahirrahmanirrahim. Ato İbni Yasar aytat. Şaban ayının 15'i bolğunda can algıç periştege bir kitap berilet. Anan ağa aytılat. Ушул жылы ушул китепте кимдин намы жазылган болсо, алардын жандарын алгын. Ошол китептеги адамдар кээ бири дарак эгип жүргөн болот, кээ бири үйлөнүп жаткан болот, кээ бири там куруп жаткан болот. Бирок анын намы ушул жылы өлө турган адамдардын катарында экендигин ал өзү билбейт. Хасан рахматуллах алейх айтат. Жан алгыч периште күнүнө ар бир үйгө 3 жолу баш багат. Ким рызкысын жеп бүткөн болсо, тагдырындагы жазылган өмүрүн жашап бүткөн болсо, анын жанын алат. Үй бүлөсү кошо кайтып ыйлашканда, эшиктен баш багып туруп айтат. Мен анын рызкысын жеген жокмун. Ага мөөнөтүнөн илгери келген жокмун. Анын өмүрүн кыскарткан жокмун. Мен күнүнө ар бир үйгө кайра баш багып турам. Кезеги менен бириңерди да калтырбай алып кетемин дейт. Хасан рахматуллах алейх айтат. Эгер алар жан алгыч периштенин бул сөздөрүн угушса, өлүк өзү калап, өздөрү үчүн ыйлашат эле. Язид Раккоши айтат. Бани Исраиль элинен бир залым киши бир күнү үй бүлөсү менен маектешип олтурганда, кокустан эшиктен bir çoğuçun kişi kirip kelet. Ordunan sekirip durup, anın aldına barıp, açulanıp, sen kimsin deyt. Emnege uruksatsız kiresin dep, kıykırat. Al çoğuçun kişi aytat. Sen taң kalbağın. Eşikler bek bolsa da, kanday kirdi dep. Menin jolumdu, eç kanday eşik tosolbayt. Men kala berse, padışalarga da uruksatsız ele kire berem. Men, eç kanday padışanın sayasatынан korkpoymun. Kançalık toң moyun залым болса деле, өзүн менден коргоп кала албайт. Кала берсе, бузуку шайтан да менден коргона албайт дегенде, ал залым киши калтырап титиреп, эсинен кетип жыгылып түшөт. Бир аздан кийин эсине келип, башын көтөрүп туруп айтат. Сиз жан алгыч периштесизби? Оба, мен ошолмун дейт. Анда мага бир аз мөөнөт бериң. Мен осияттарымды айтып алайын. Жок, сенин мөөнөтүң бүттү. Дем аларга дем да жок сага. Сага берилген убакыт бүттү. Кечиктирүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Анда мени кайсыл жакка алып барасың? Мурдагы жөнөткөн амалдарыңа, акыреттеги куруп койгон үйүңө алып барам. Мен акыретке жөнөткөн жакшы амалым деле жок. Акыретке куруп койгон үйүм деле жок. Анда жалындап күйүп турган тозокко алып барам деп, ошол жерден жылдырбай туруп, анын жанын алат. Вахб ибни Мунаббах айтат. Жан алгыч периште дүйнө жүзүндөгү эң бир залым кишинин жанын алып асманга чыкканда, ага бир периште айтат. Сен дүйнөдө адамдардын жанын алганда эч бир адамга райым кылганбысың? Ал айтат. Бир аялдын жанын чөл жеринде алууга мага буйрук келди. Барып, жанын алайын десем, ал төрөгөн экен. Анын өлүгү чөл жерде калуусуна райымым келди. Жана баласы да чөл жерде. Адам жок, дарак да жок, таш да жок. Жерде өлүп калуусуна райым кылдым. Ал периште айтты. Азыркы жанын алган киши ошол бала эле. Аман айтат. Жан алгыч периште Сулайман алейхиссаламдын мечитине бир жөнөкөй кишинин сүрөтүндө барып олтурат. Мечиттин ичиндеги бир кишиге улам кайра карай берет. Ал кишиге караган сайын ал кишинин жүрөгүндө коркунуч пайда болот. Чыдай албай акырын эшикке чыгат. Сулайман алейхиссалам ал кишинин артынан чыгып, эмне болду деп сураганда, баягы киши айтат. Азыркы келген мейман кандай киши? Мага улам эле карап жатат. Бирок караган сайын жүрөгүмө коркунуч келип жатат. Сулайман алейхиссалам айтат. Ал жан алгыч периште. Ал киши Сулайман алейхиссаламдан суранат. Мени Индиянын жерине алып барып таштаңызчы. Мен коркуп жатам. Менин жанымды алгыдай болуп эле мага көп карап жатат. Сулайман пайгамбар эки жинге буйрат.
Индияның жеріне алып барып таштағын деп. Сулайман пайғамбар айтады жаналғыш періштеге: сіз ал кишиге қайра-қайра қарай берген екенсіз. Қорыққандығынан сұранды эле, аны Индияға жөнөтүп жибердим. Жан алгыч периште айтат: мага буйрук болгон эле анын жанын Индияда алууга. Сиздин алдыңызга келип карасам, ал киши сиздин үйүңүздө олтурган экен. Аны бул жерде көрүп, эмне кыларымды билбей олтурдум эле. Анда мен буйрукту аткарайын деп, баягы кишинин артынан чыгып кетет. Ихяул улум. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинен алынды. Биздин Ихро Медиа каналыбызга катталыңыздар.